Airbnb жеке кабинетинде биз ээсинин профилинен баштайбыз. Жогорку оң бурчта меню бөлүгү бар. Ал ээсинин профилинин бөлүмдөрүн камтыйт. Сиз аны толтурушуңуз керек. Коноктор аларды ким тосуп алаарын билиши керек жана бул сатууну көбөйтөт. Келгиле, сол тилкени карап көрөлү. Airbnb'де ээсинин профиль сүрөтү болушу керек. Ал конокторго заказ ырасталгандан кийин гана көрсөтүлөт. Текшерилген өздүгүңүздү тастыктаган бейджик коомчулуктун мүчөлөрүнө бул чын эле сиз экениңизди көрсөтөт. Бизге паспорттун маалыматтары жана ээсинин сүрөтү керек. Ошондой эле электрондук почта жана телефонду ырастоо. Оң тилкеде профилди түзөтүүнү басыңыз. Өзүңүз жөнүндө, үйүңүз жана жумушуңуз жөнүндө баяндоо, тилди тандоо сунушталат. Коноктор объект жөнүндө гана эмес, ошондой эле ээси жөнүндө сын пикир калтыралат. Ал эми ээси өз кезегинде конок жөнүндө да пикир калтыралат. Бул жерден сиз туристтердин өзүңүз жөнүндө сын пикирлерин жана туристтерге болгон сын пикирлериңизди көрө аласыз. Туристтердин сын пикирлерине, айрыкча терс пикирлерге жооп берүү сунушталат. Жарнама кошуу кошумча барагында биз үйлөрдү, бөлмөлөрдү, боз үйлөрдү, батирлерди жана башка ушундай сыяктуу сатуу боюнча жарнама түзөбүз. Турак жайды сатууга даярдануу үчүн бир нече кадамдар керек. Турак жайдын түрүн, турак жайдын категориясын тандап, биз жалпысынан турак жайды, батирди же жөн эле жерди кандай ижарага алабыз. Даректи киргизип, картага канча конок бар экенин белгилеңиз. Кабыл алууга, популярдуу ыңгайлуулуктарды белгилөөгө, сүрөттөрдү жүктөөгө, ат табууга, айырмалоочу өзгөчөлүктөрдү тандоого, сүрөттөмө жазууга, бир түнгө бааны коюуга жана жарнак жарыялоого даяр. Келген каттар кутусунда коноктор менен болгон бардык кат алышуулар бар. Календарь өтмөгү бир нече айга алдын ала сатууну жөнгө салууга жана күн сайын жана атайын акциялардын жардамы менен бааларды тез коюуга мүмкүндүк берет. Жарнамалар өтмөгүндө жарнаманы тандап, төмөнкүдөй маалыматтарды киргизиңиз. Сүрөттөр, мүлк жөнүндө негизги маалымат, көрктөндүрүүлөрдү белгилөө, жердин реквизиттерин, даректи, транспортты, мүлктүн милдеттүү түрдө сүрөттөлүшүн, мүлктүн жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздугун кошуңуз. Баалар бөлүгүндө бош даталар жана баалар. Бул жерде сиз турак жай баасын түзөтүшүңүз керек. Эрежелер бөлүмүндө коноктор үчүн үй эрежелерин коюу сунушталат. Ээлөө өтмөгү учурдагы жана келечектеги аткарылган ээлеп коюуларды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Төлөм тарыхы бөлүмүндө сиз төлөм ыкмаларын орното аласыз. Система сизден банктык которууну же пионер дебет картасын тандоону сунуштайт. Жана коноктордун бардык төлөмдөрү объектинин ээси тандаган ыкмага ылайык кабыл алынат. Жарнаманы жана анын сайтта кандай көрүнөөрүн караңыз. Турак жайды ижарага алуу тууралуу жарнакты коноктор ушинтип көрүшөт.